Бишкек шаарынын Медеров жана Элебаев көчөлөрүнүн кесилишинде салынган 14 кабаттуу турак жайдын курулушу дээрлик толугу менен бүтүп калган. Бирок аны салуу мыйзам бузуу менен коштолгондуктан колдонууга толук бериле элек. Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасы анда 8 бузууну аныктап чыккан. Аталган объектиге кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров барды. Барьер кылбайлык, курулушчуларда биздин экономикага чоң салым кошуп атат. Жакшы үй менен камсыз болуп атат. Анан мындай курулуш болбойт да. Толгон токой грубый нарушениялер болуп атса, мен кайтып барып көрүшүм керек. Эмне үчүн мен буга көз жумуп коюшум керек? Мына мен жумуп койсом эртең мына элдер кайрылып атат. Эртең эле чыгат мындай нерселердин баары. Турак жайды салганда эң негизги мыйзам бузуулардын бири анын куруусуна өз билемдик менен жабык бассейн куруп алышкан. Анын эч кандай документтери жок дешет адистер. Детский крытый бассейн, бул жөнүндө даже разговор жок. Это новое строение, жаңы капитально курчалган. Берди деген, мына силер генпланда көргөзүп атсыңар. Мына парковка кылып атасыңар да. Эми машинаны кая койгот? Каяка парковаться этет? Мына могу жерде коюп баштаптыр уже. Нар жагына коёбу, каяка коет? Көчөнүн баары пробка болуп атат. Мына биз азыр автобустарды алып келип атабыз. Көчөлөрдү расширять этип атабыз. Эки жагына баарын коюп салат, мунун баары тең азыр жолго коет да. Курулуштун ээлери жер участогуна укук берүүчү документтери жок туруп, автоунааларды токтотуучу жайды өзүн билемдик менен көчө бойлоруна уюштуруп алышкан. Анын кесепетинен жашыл аянтчылар талкаланган. Муниципалдык аймакка болсо унаа пандусу жана чатыр салып алышканы белгилүү болду. Эң башкысы курулуш кызыл сызыктан 6 метр чыгып кеткен. Мына мынагы үй, мына красный линияда тура турат, мынагы үй, мына. Мунун да эми тиги консолун чыгарып коюптур. Консоль допускается. Мына үйдүн красный линиясы так ушундай. Мынагы баары тең чыгат. Мына могу красный линияны көчөдөн өтүп баратса, билесиң, кая красный линия. Кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров мыйзам бузууларды оңдоп жерди баштапкы калыбына келтирүүнү талап кылды. Ал үчүн курулуш компаниясынын директору 1 ай мөөнөт сурады. Бул убакыт ичинде алынбаса, мэрия атайын техника менен алууга мажбур экенин эскертти. Мына экскаваторду загонять этип, мына балдар мына даяр турат. Азыр талкалап баштайт. Эми бул, конечно, затрат болду. Акча кетти. Бирок муну эми анан кийин өзүңөрдүн акырын чыгарып тартипка келтиресиңер, канча убакыт керек силерге? Канча убакыт керек? Мына мен мына прессанын көзүнчө сурап атам. 1 ай качан баштайсыңар муну? Баштагыла, мына мени жаман көрбөгүлө, мен себеби элдин талабын аткарып атам. Белгилей кетсек, мыйзам бузуу менен салынган бул көп кабаттуу турак жай Жогорку кеңештин депутаты Гүлкан Молдобековага тиешелүү экени белгиленди. Ал дагы объектиге келери айтылганы менен эл өкүлүн көрө алган жокпуз. Депутатыбыз Сатыбал дейп дагы туура түшүндү. Кийин алда мурда айтып койсоңор, мен өзүм алат элем, бузбай турсаңар деди. Батумини көрдүңүздөр, Шашлычныйды көрдүңүздөр. Иса Өмүркуловдун бир объеги бар экен, ал деле туура түшүндү. Мен ойлойм, бул биздин депутаттагы Гүлкан Сатиевна да туура түшүнөт бул объекти. Ошон үчүн адагы туура түшүнүп, мага келген, мен түшүндүрүп айткам. Түшүнөт дагы, закон чыгарган адамдар законду сыйлаш керек. Эми мурда болуп кеткен бийликтин убагында башаламан курулуштардын баарын тартипке салабыз деп, бирөөнө жакшы көрүнүп атабыз, бирөөнө жаман көрүнүп атабыз. Мэрия учурда мыйзамсыз объектилерди аныктоо жана аларга бөгөт коюу боюнча иштерди жүргүзүүдө. Кызыл сызыктан чыгарып, өз билемдик менен салынган курулуштар буздурулуп жатат. 3 күн мурда кала башчысы көп кабаттуу 7 үйдүн курулушун токтотууну тапшырды. Тактап айтканда, Борбор каланын Ынтымак жана Арча Бешик калктуу конуштарында курулуп жаткан айрым көп кабаттуу үйлөргө берилген уруксат берүүчү документтерди артка кайтарууда. Рахат Жаныбекова, Бекжан Туктосунов, Ала Тоо 24.